Бишкек. Бишкек. Первый раз мы приедем к вам выступать. Первый раз. И сразу на огромный фестиваль. Алга-фест. Алга! Бишкек, Алга! 23 июня. Бисмилля, альхамдулилля. Кайсыл жерде, кайсыл коомдо амир маруф нахи мункар жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу токтосо, ал жерге Алланын баласы келет. Куду ушундай эле Бану Исраил коому дагы ошентип бузулган. Алар күнөөнү көргөндө башында кайтарышкан, кийин күнөө улана берсе, токтобой улана берсе, алар ошолор күнөө кылгандар менен чогуу отуруп кайтарбай, анан жүрөктөрүн Алла Таала аралаштырып койгон да. Ошол сыяктуу биз дагы жүрөктөрүбүз бузулуп кетпеш үчүн, балелер келбеш үчүн кандай бир бузукулук көрсөк, уксак аны колубуз менен кайтарып, тилибиз менен кайтарышыбыз керек. Эми мынакей жакынкы күндөрдө Бишкек шаарына Алишер Моргенштерн деген бир ырчы, поп ырчы келет экен. Аны баары эле билет, кандай адам экенин, өтө бузук адам. Видеолорунда сөгүнөт, жылаңач денелерин көрсөтөт, авраттарын, жалаңач кыздар менен түшөт видеолорго. Зынаны, наркотиканы, бүт бузукулукту пропаганда кылып даңазалайт. Өтө жаман, шайтан менен шайтанга жанын саткан бир айбан алчы. Чочколук образ жизнини пропаганда кылат. Өтө упалас адам, бузук адам. Андай адамдар эч качан мусулмандардын жерине келбеш керек. Андан сырткары Россия өкмөтү, Россия Федерациясы өзү аны сырткы агент, инагент деп танып, 2023 жылы март айында аны инагент деп танышкандагы Россияга кирүүгө ага мүмкүн эмес, жазаланат. Андан сырткары наркотиканы пропаганда кылган үчүн кылмыш иш козголгон. Көптөгөндөр ушундай кылмыш иштери менен ушинтип таанымал. Ошондон сырткары Кавказда, Дагестанда деле ал ошо ыр коем дегенде жергиликтүү калк аны ырын койдурбай, ызы-чуу кылып койдурбай коюшкан да. Эми биз ушул бузуку ырчынын, бузуку адамдын ырын коюп, жерде уюштуруп, чакырып, билеттерин сатып жаткан бизде Кыргызстандагы Бишкекте иштеп жаткан ар кандай уюмдар, адамдар, кызматкерлерге Алла Таала ынсап берсин. Алланын балеси ошолорго тиет да, сөзсүз түрдө тиет. Алар бир ыйманы, намысы жок, бир принципи жок бир адамдар экен да. Ошондой бир бузук адамдын келишине мындай ыраазы болуп, уюштуруп, билеттерин саткан адамдарга, жаштарга деле ошо менен ондон ошол жер иштен кетип эле калыш керек олорчу. Биз буну токтотушубуз керек. Тилибиз менен, колубуз менен, ким колу менен болсо колу менен. Бүт тааныштарга айткыла, комментарий жазгыла, ошол жанагы ким уюштуруп жаткан болсо ошону бүт айтыш керек, аларга деле эскертиш керек. Депутаттар, министрлер каякта карап отурат? Мынакей жанагы каршы болгондо эле жолукка эле каршы болгон теңирчилер каякта отуруп турушат? Ушуга каршы чыгышпай аларчы. Алар бир гана динге эле каршы да.